Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги физика сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен ток булагынын электр кыймылдаткыч күчү жана анын ички каршылыгын аныктоо деген практикалык иш аткарабыз. Биздин иштин максаты чөнтөк фонарынын электр кыймылдаткыч күчүн жана анын ички каршылыгын туюк чынжыр менен эсептөө, өлчөөчү куралдар менен иштөөнү үйрөнүү. Практикалык ишти аткарууга бизге турактуу ток булагы, чөнтөк фонарынын батареясы, лабораториялык реостат же каршылыктар, амперметр, вольтметр, ачкыч жана бириктирүүчү зымдар керектелет. Алгач өтүлгөндөрдү эске салып алалы. Бул жерде электр кыймылдаткыч күчүнүн формуласы жазылып турат. Андан биз чыңалуу ток күчүнүн жана каршылыктын көбөйтүндүсү экендигин эске ала турган болсок, анда биздин чыңалуунун формуласы электр кыймылдаткыч күчүнөн ток күчү менен ички каршылыктын көбөйтүндүсүнүн айырмасы менен аныктала тургандыгын көрүп турасыңар. Эми тажрыйбага көңүл бурсак. Алгач керектүү куралдарды бири-бирине туура туташтырып алабыз. Андан соң жумушту баштайбыз. Анда эмесе жумушту дыкаттык менен карап тургула балдар. Эми балдар, жогорудагы тажрыйбанын жыйынтыгын төмөнкү таблицага түшүрөбүз. Демек, биз бүгүнкү сабакта силер менен чөнтөк фонарынын электр кыймылдаткыч күчүн жана анын ички каршылыгын аныктоону үйрөндүк.